Ömürдүн hakыйкат сырын ушул кырагымда аңдап отурам. Адам болуу үчүн адам болуп эле жаралып калуу жетишип турбайбы? Ар бир пенде дүйнөгө келген соң турмуштун өйдө ылдыйын, ысык суугун көрүп, белгилүү бир деңгээлге жетип, акыл эси ак караны ажыратып калган учурда артына бир кылчайып сарасеп салат экен да. Ушундай учур менин көңүлүмдө да көптөн бери түнөк алып жүрсө да, ал жөнүндө кагаз бетине түшүрүүгө батына албай келдим. Ар бир иштин убакыт сааты чыкканда болоору белгилүү. А мен асыр өткөн өмүрүмдү, баскан жолумду көз алдымдан сыдырып, көкүрөктү уялаган өмүрдүн өзгөчө издерин, турмуштун чыныгы жөнөкөй жана татаал сабактарын шиймелеп чагылдырууга далалат жасап отурам. Азыр артка кылчайып карасам, балалыгымдын мен үчүн баалуу учурлары көз алдыма тартылат. Асандай мындай байлаш керек. Мындай эмес. Мындай байла. Мындай байла. Мындай. Абдрасул. Дарбазаны точ. Абдрасул, дарбазаны точ. Абдрасул. Азыр. Элем айткан ушул жалбырак жакшы жардам берет. Балалыгымдын туруктугун карачы. Бала чагым өткөн айылымды, анын таш корунуп, тоо жарып түшкөн сууларын, жайкалып чалкыган көлүмдүн мелтилдеген ар бир толкунун, ар бир тамчысын көкүрөгүм менен сезип, жан дүйнөм менен туюп, башкача сүйөр элем. Адамды алыстан уксаң бир тоого барабар, жанына барсаң бир киши дегендей. Менин бир тууганым Абдрасул агам ушул айылда өсүп чоңойгон. Кээде ушу сууну карап туруп, агамды ушу сууда калыс адам беле деп ойлонуп кетем да. Эмне себептен сууну калыс деп эсептеп атам? Ушу суу барат дагы азыр айылдын 3 көчөсүнө тептең бөлүнүп, бирдей элдин баарын камсыз кылгандай, агам дагы өзүнүн калыстыгы менен баарына бирдей мамиле кылып, биздин айылда өтө көп уру бар. Ошол уруулардын бирөөсүн менин тууганым, менин алышым деген мамиле кылган эмес да. Баарын менин айылдаштарым, менин жердештерим деп мамиле кылар эле. Азыр ушу сууну карап отуруп, агамдын жашоосун агып өткөн суудай карап отурам да. Жок дагы эңде жок дегенде эле ооруп атканымда мага телефон чалып алып, "Аку, арыктагы суунун агып атканын көргөзчү" деп суранды да, ошо ооруп аткан мезгилинде. Анан азыр деп коюп, бир аздан кийин келип сууну агышын көргөзсөм, эмне деген керемет суу ушул суу. Ушул сууну кандай гана керемет суу биздин суу деп абдан суктануу менен карап отуруп, баягы көрдү телефондон десем болот да. Адам баласы кылым жашаса да, кайра баладай таза боло албайт турбайбы? Бирок мен ар качан ошол аруулукту эңсеп, адамгерчиликти издеп, канткенде адам өз даражасына татыктуу боло алат деген суроого түйшөлүп, өмүрүмдү да ошого байлаптырмын. Көрсө, пенденин ырыскысы менен бирге фасипасы дагы жараткан тарабынан кошо берилет тура. Улуу күчтүн берген фасипасы адамгерчиликтен башталары шексиз, билегиң сосулуп турган чакты пайдаланып, жакшылык жасап өтүү ар бирибиздин ошол улуу күч алдындагы милдетибиз экенин айткым келет.
бир 3 кыз, бир кыздын тиши ооруп больницага барып калдык, зубной поликлиникага, үчүнчү поликлиника Акунбаевда. Көрсө алар аякта практикада экен. Анан эшикте баягы чыгып баягы кетип баратсак, ай кыздар деп эле анан ошойдон общежитияга жеткирип барышты. Ошентип таанышып калдык. Көзү көк сары бала болуп эле көңүлдүү эле бурган эмеспиз. Анан 3 айдан кийин мындай мамилебиз жакшы болуп калды. 2 жылдай сүйлөшүп жүрүп анан анда 4-курста таанышканбыз, 6 курска барганда үйлөндүк го, 6-курста. Гос берип атканда. Har bir can жашоодогу өсөрдүн таап, жүрөгүнүн үнүн угуп, аны менен өмүрүн коштогон адамын да тапса, ал эң бактылуу адам деп билем. Мен дагы жаш кесекте ошол адамымды, ошол бакытты жолуктурдум. Хирургдардын баары эле ошондой болуш керек деп кийин ойлоп калдым да. Чечкиндүү, өткөр кишилер мындай. Мамакеевдин клиникасында практикада жүргөндө бир лифтке чогуу түшүп калыптыр да агай менен. Анан ай бала каяка бөлүндүң десе, скорыйга дептир. Бияка кааларсыңбы десе, каалайын дептир да. Кара бул баланы каалайын деп милдет кылат. Документиң чогулт деп анан агайдын аркасы менен эмеге иштеп калган да. 2 айылда бир кичинекей бала бороондо турса токтоп ошону салып алыптыр. Анан салып түшүрүп койбой анан айтыптыр, ай балам, сен эртең менен ушул жерде, так ушул жерде туруп тур, мен сени ала кетем деп. Ошентип 2 жыл алып кетип жүрүптүр да ошо баланы. Ата энесин да тааныбайт, жөн эле ошо баланы. Аны бизге да айтпайт, анан кызы чогуу баратып ошолорду көрүптүр да. Мындай элдер мындай от души кеп кылат да, анан мен ойлоп калчумун, кесиби ошол врач операция кылып мындай айыктырган үчүн ушундай мамиле кылышат го деп. Көрсө кесиби бир, анан бирок өзүнүн адамгерчилиги күчтүү экен да. Вот азыркыга чейин достору карапайым деп бөлбөйт да. Баарына тегиз карайт. Жаш менен деле, улуу менен баары бирдей мамиле кылчу. Мен баягы иштеген жерине кийлигише албайм, сурабайм, сен кимди операция кылдың деп. Просто элден угуп калчумун. Илгери Фрунзе эмес беле. Фрунзеге барганда 2 агам мени айдатып алчу. Кичүүсүндө машинени мен айдап алчумун. Анан 2 агам бир аз шашмараак. Шаардын ичинен кетип баратканда, ой, тияктан машина келип атат, тияктан светофор мынтип калды деп эле айта берчү да. Анан байкем өзү токтобойчу, унчукпай отурат да, эй, токтобой деп коет. Машинеде бир эле руль бар. Бир эле киши айдайт машинени деп койсун. Унчукпай калчу да. Адам баласына, жакындарга дегендей дайыма даяр болуп жардам берет. Көп адамга убагында жардам, бирөөнө да жок деп айткан эмес. Мен ойлойм, анан Абдырасулдун мына билимдүү десек билимдүү, адис десек адис. Билимдүүлүү дегенибиз кандидат жактады, докторлук жактады, профессор болду. Бул билимдүүлүк жагынан. Анан практикалык жактан дагы чоң жетишкендиктерге жетишти. Татаал операциялар жасады. Мен билгенден азыр кийин айтайын дегем, азыр расмында айтылып калды, айта берейин. Жана Альвекокоз деген оору бар.
дайыма кеч табылат, диагноз кеч коюлат да, ал жаңы башталып атканда билинбейт. Абдрасул ушу алия кокосу менен ооруган бир топ адамга татаал операцияларды жакшы жасап, көп адамды өмүрүн сактап калды. Жазайм деген нерсесин жазачы да. Мисалы үчүн кээде аябай оор случайлар болуп калат. Мисалы үчүн бир жипти салыш үчүн, мисалы үчүн биздин профессордо бир жипти салыш үчүн көп нерсени бошотуш керек да. Мисалы үчүн бир жипти баягы айтканга оңой да, бир жипти ошо сапаттуу кылып салган, ошондон кээде адамдын өмүрү зависит этет да. Ошол ордуна салынбай калса өлүп калышы мүмкүн, майып болушу мүмкүн. Ал ошондой канча убакыт болсо дагы даже болбой атып, ошо жазай турган нерсени баягы майына чыгарча жазачы да. Мына ошол эмеси касиети калды да. Мисалы үчүн ошондой жазаш керек экен депчи, анан баягы боло берет деген андай ал кичине мындай жок болчу. Студент болгондо кээде жакшы окуйсуң, кээде жаман окуйсуң. Эсимде бар, Абдрасул Мусатаев ошо зачет бүтүп атканда зачет ала албай калдык да. Анан эртең экзамен тапшырыш керек. Зачет албасаң уже болбойт. Анан ар бирибизге эме кылып жаздыртып алган. Тиги заявление жаздыртып алган да, мындай кагазгачы. Мен баланчага чейин мен отработка кылбасам, добровольно мединституттан өз каалоом менен кете берем депчи. Баарыбыз жазып берип, кол коюп, анан Абдрасул Мусатаевичке берип, анан коркуп жүрөбүз, экинчи семестр кайра кирбей келебиз да. Абдрасул Мусатаевичти көрсө коркуп жүрөбүз, бизди эметип окуудан айдай берет деп. А көрсө бизди окусун деп ошентип коркутуптур да. Ошондой нерсеси бар болчу. Заслуженныйды алды. Москвада жүргөндө алды да заслуженныйды анан. Телефон чалып, тамашалап түшө берчүмүн. Анан эмне болду, бул болду байке депчи, анан тамашалап. Мынтип президент менен кол алышып атканда, мындай президент сүйлөгөндөй болуп көрүнүп кетти да магачы. Анан эми жөн эле там тиешейин деп эле тамашалап. Президент эмне деди кол алышып атканда, байке бирдеме деп сүйлөштүң окшойт деп ошентсем. Аба мынча эмне арыктап кеткенсиз деп сурады дейт. Чын эле сүйлөшүптүр. Мен баягы тамашалап сурайын дегем да. Аба эмне мынча арыктап кеткенсиз деп ошо президент деле байкап турушу арыктаган. Анан чындап эле арыктап кетти. Өзү тоодой киши болчу. Аябай берекелүү, тоодой киши болчу. Анан кепкенеде ичкөдөй болуп арыктады. Оору деген жаман экен да. Азылган оору албай тынбайт экен. Бир балекет оору жабышты да. Өлө турган жерде эмес болчу. Ошо бир ооруп калды. Жайында келип, мындай катуу ооруй электи. Келип анан кирип койгу үйдөн бышкырып чүчкүрүп ооруп калды анан. Тамашалап, врачта ооруйбу деп. Врачта ооруйбу, врачта оорутмак беле, врачта оорубайт да деп ошентсем. Күлүп атам, врач адам эмес бекен. Врачтар адам да, ооруйм да дейт. Врачтар ооруса биз эмне болобуз деп мен тиз тамашалап ушинтип койдум, сүйлөшүп элек. Жакшы сөз зыянын эргитет, жаман сөз зыян кейитет дейт. Бул Абдрасулдар илгерки СССРдын учурунда окуп калган врачтар булар. Илгери врачтарды акыл насаатты кош айтып окутушчу. Жалаң эле медикти эмес, акыл насаатты айтып, врач деген боорукери болот. Врач деген көсөм болот. Врач деген жөнөкөй болот деп акыл насаатын айтып окутчу. Абдрасулду мен айтып түгөтө албайм. Өйдө чыксам мага өбөк болду, ылдый түшсөм жөлөк болду. Балдарымдын ордуна бала болду. Ооруп калсам, Абдрасул, ооруп калдым десем, апа келе кал, барам. Постелимди дайындап коет, кроватымды. Аябай лечит этет. Балдарымдын жогун жоктоткон жок Абдрасул. Мен ушинтип Абдрасул мынакей көзүмдө
operatsiya kıldırgan uşu gözüm görüp atat. Eger Abdurasıl bolboganda bu gözümde görmeye kalıp taptakır karaڭı otuda oturup kalmak ekenmin. Жарым кылым өмүрүмдү арнаган бул чоң милдетимдин аркасынан 15 миңден ашуун операция жасап, устатымдын сыймыгына татып, шакирттеримди шыктандыра алганым жүрөк жылытат. Бирок мен үчүн эң башкысы бейтабымдын ыраазы болуп, бутуна туруп, башкалардын алдындагы өз вазифасын аткарып калуу эле. Biriндеп тиккен терегиң, бирөөнө тиер керегиң. Экиден тиккен терегиң, элиңе тийген керегиң. Жайнатып тиккен терегиң, жалпыга тийген керегиң. Кылымдардан кылымдарды, кызыл суунун суусу агылып, алдатыган таттуу кымыздай, туулган жердин суусун сагындым. Жүрсөм дагы алыс араңан, ата журтум кетпек санаман. Акыл айтып асыл кеп айткан аталардын кебин сагынам. Сарой менен бөгөй туусунан, бүркүт шаңшып бүтүк сайраган. Кышкын терим асказосунан, жүргөн күнүм эстеп сагынам. Жылың айлык чырпы ат менен, жылгалардан тунук суу кечип, балтырымды билип караган балалыгын эстеп сагынам. Koңыр